Индонезиянын Пакистандагы элчиси Бурхан Мухаммад аба кырсыгынан улам 11 күндөн кийин ооруканада каза болду. Андан тышкары кырсыктан 8 киши набыт болгон. Бурхан менен жубайы жана чет элдик дипломаттар бараткан тик учак 8 май күнү башкаруусун жоготуп, мектеп имаратынын үстүнө кулап түшкөн. Пакистан бийлиги маалымдагандай, каза болгондордун арасында Норвегиянын жана Филиппиндин да элчилери болгон. Окумуштуулар кадимки эле күнүмдүк турмушта керектелүүчү ачыткыдан морфий сыяктуу бир нече ооруну басаңдатуучу дарыларды жасоо ыкмаларын ойлоп табышты. Алардын билдирүүсүндө ачыткыны бардык лабораториялык баскычтардан өткөрүп, жыйынтыгында эч кандай апиим затын аралаштырбастан морфий дарыларын жасап чыгарууга болоорун аныкташкан. Азыркы тапта оору басаңдатуучу бир топ дары-дармектер апиим кошулмасы менен даярдалат. Ошондой эле бул затты баңгизат катары да колдонушат. Ал эми адистер жаңы табылган ыкманы эл арасында маңзат даярдоо жолдорун жөнөкөйлөштүрүшү мүмкүн деп эскертишет. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай, Армения менен куткаруучулардын биргелешкен машыгуу борборун ачуу алдында турат. Алардын айтуусунда эки тарап сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн соң Армениянын Гетаргел шаарында келишимге кол коюлмакчы. Машыгуу борборунда адистер эки өлкөгө жана башка мамлекеттерге жардам көрсөтүү үчүн атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигине жумушка даярдалат. Биргелешкен демилге Орусиянын комплекстүү коопсуздук 2015 эл аралык борборунун негизинде ачылат.